Джек Лондон, чыныгы аты Джон Гриффин, 1876 12 январда Сан-Франциско шаарында Жарды фермердин үй бүлөсүндө туулган. Америкалык жазуучу, журналист жана коомдук ишмер болгон. Ошол учурда өнүгүп жаткан коммерциялык журналдагы көркөм чыгармалар дүйнөсүнө чайыр салган Лондон фантастикалык, анын ичинде илимий фантастикалык чыгармалары менен эле дүйнөлүк атак даңкка жетип, ири киреши тапкан. Анын атактуу чыгармаларынын айрымдары «Жапайылардын чакырыгы» жана «Ак тийиш» болуп саналат. Эки чыгармасы тең Клондайк Аламан алтын учурундагы окуяларды чагылдырган. Ошондой эле ал «От жагуу», «Түндүктүн Одиссейи» жана «Жашоонун тыюу» аңгемелерин жазган. Джек Лондон 20 жыл чыгармачылыгында 200 аңгеме, 20 роман жана 3 пьеса жараткан. Жазуучунун балалык чагы кыйынчылык шартта өткөн. Жазуучулук даражага жеткенге чейин ал ар түрдүү кесипти башынан өткөргөн. Ал 11 жашында көчө кыдырып газета сатты. Андан соң балык уулады, консерва заводунда, кендир ийрүүчү фабрикада жана кир чуучу жайда жумушчу болуп иштеди. Матрос болуп Япония менен Арктиканын жээктерине чейин сүзүп барды жана репортерлук кызматты аткарды. Жумушсуз калгандыгы үчүн түрмөгө да түштү. 1905-1910 жылдар Джек Лондондун чыгармачылыгынын гүлдөп эң жогорку деңгээлге өсүп жеткен мезгили. Бул жылдарда Лондон АКШнын жумушчулар кыймылынын 1905-1907 жылдардагы Орус революциясынын жана Максим Горкийдин чыгармачылыгынын таасири астында өзүнүн көлөм жана идея жагынан зор чыгармаларын «Темир бут», Мартин Игиден «Ак азуу», Таптардын күрөшү, революция жана башкаларды жазды. Джек Лондонго чейин Американын адабиятында бул сыяктуу революцияга жана пролетариатты бириштирүүгө ачык жана чечкиндүү чакырган чыгармалар болгон эмес. Джек Лондон 1916 жылы 22 ноябрда дүйнөдөн кайткан.